Мынакей 2023 жылы жаңы постановление чыкпадыбы? Фонограммасы жок, ырдасын. Бардык окуу жайларда, бардык филармонияда, театрларда, любой бардык концерттерде живой ырдасын деген. Мен аны туура эле көрөм. Себеп дегенде, азыр деген бизде 6 миллион адам болсо, 6 миллиондун жарымынын баары ырчы болуп кетти. Бул ырчы болуш үчүн адам билим алыш керек. Ырчы болуш үчүн өзүнүн кесипкөй профессиональный ырчылар бар да. Ырдай турган өздөрүнүн ишин өздөрү кылыш керек. Анан азыр карасаңыз, мектепте окуган кыздар деле жар-жарчы, башка бир кесиптин ээлери деле жар-жарчы болуп, элдин бардыгысы баякы фонограммага жазып алып эле, анан бул ырдаган оңой эле турбайбы деп ырдап жүрүшөт да. Чындыгында бул нерсе чындыгында эми ошол ырчылардын бардыгысы кимиси ырчы, кимиси ырчы эмес, ошол тазаланып иргилет деп ойлонуп атам.